Зомбулукка каршы күрөшүү аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн жана мигранттардын балдарын колдоо, ишкер айымдардын санын көбөйтүү. Бул аялдар кеңешинин республикалык бирикмесинин Бишкекте өткөн жыйынында талкууланган негизги маселелерден болду. Ага өлкөнүн бардык аймактарынан 200дөй айым келген. Жыйынга министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов катышты. Ал президенттин инсандын руханий адеп ахлактык өнүгүүсү жана дине тарбиясы жөнүндө жарлыгынын негизинде баланы тарбиялоодо үй бүлөлүк жана коомдук баалуулуктарды жайылтуунун маанисин айтты. Өлкөдө аялдардын 3/2 айыл тургундары. Изилдөөлөр көрсөткөндөй, аял ишкер эркектерге караганда 15%га көбүрөөк киреше табат. Чыгымы азыраак болот. Алардын 80%ы жашыл технологияларга көбүрөөк басым жасап иштейт. Кирешеге караганда туруктуулукка көңүл бурушат. Расмий маалымат боюнча Кыргызстанда ишкерлердин 30%ын аялдар түзөт. Учурда министрлер кабинети зомбулуктун алдын алуу жана ага кабылган адамдарга жардам берүү боюнча системдүү иштерди жүргүзүп жатат. Мамлекеттик социалдык заказ линиясынан зомбулуктан жапа чеккендерге укуктук, психологиялык жана медициналык жардам көрсөтүлгөн кризистик борборлорду колдойт. Борборлор үй бүлөлүк жана гендердик зомбулуктун алдын алуу боюнча иштерди жүргүзүшөт. Президентибиздин бирден бир былтыр 29 январда биринчи указы ошол адеп ахлак, духовно-нравственное развитие деп туруп, анан физическое воспитание личности деген чоң бир указды ошону бекиткен. Буну жөн эле туруп эле кандайдыр бир случайный бир чечим болгон эмес. Ошонун негизинде жалпы биздин идеологиябыз ошондон бери ушул указдын багыты көрсөтүлгөн. Ошол жерде жазылып турат, албетте өтө көп көңүл ошол үй бүлөлүк баалуулуктар, ошол биздин аял зат, биздеги азыркы учурда кандайдыр бир материалдык, анан жанагындай руханий бир баалуулуктардын ошондой күрөшүү, коом менен жеке бир инсандын ортосунда кандайдыр бир тирешүү же калгандардын баардыгын ошол жерде указда кандайдыр бир идеологиялык бир багыттар берилген. Анан албетте тапшырмалар да көрсөтүлгөн. Көп биздин аялдар кеңешинин депутат айымдары иштеп, аялдар кеңеши активдүү болуп иштеп, көп үй бүлөлүккө жардам берип, чакан цехтерди бүт ошо биздин активдүү женсоветтин аялдар кеңешинин мүчөлөрү бул багытта бүт социалдык багыттагы болгон айылда, райондо, айыл өкмөттө болгон маселелерди бүт ушул аялдарсыз, женсоветсиз чечилбейт. Айылга мектеп керекпи, бала бакча керекпи, бала бакчага эмерек керекпи? Активдүү биздин аялдар кеңешинин женсоветтер иштеп жатышат.